первоначальный взносын бөлүп берсе болот. Канча болду биз менен иштешкенине? Канча жыл болду? Плюс еще важная информация. Үчөө жашынакай төлөп келатып, бирөөсү төлөй албай калса, төртөө тең жабыркабайбы дегендейчи. Сиздер постоянно снимать этип саласыздарбы? Кантип салондан алып чыгабыз машиналарды. Акчаны которуп, машина чыкканга чейин канча убакыт өттү? Азыркы моментте биз ГАИдебиз. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, Профсоюзский YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Екатеринбург менен Питер шаарына и Москвага клиенттерибизге дагы жаңы машиналарды алып бердик. Cherry Ariza 8 обзорлорун уже көрсөткөнбүз. Ежемесячный платеждор боюнча, первоначальный платеждор боюнча информация сиздерде бар, да бир жолу кайталап айтып коелу. Cherry Ariza 8дер 300 000 первоначальный взнос менен айына 115 000ден 36 айга чыгып атат туугандар. Первоначальный взносын бөлүп берсе болот. Машиналарды по всей России беребиз, по всей России иштейбиз. Туугандар, номерибизде закрепленный YouTube каналыбызда видеодо турат. Голосовой кылып вопросторуңуздарды жөнөтсөңүздөр өтө оңой болот биз үчүн. Чоң рахмат. И азыр биз прямой эфирге чыгып сиздерге прямой эфирден эле көрсөтөлүт дегенде машиналарды салондан алып чыгып уже ГАИге алып барабыз эртең. Бүгүн ушул жерде оклейкада өзүбүздүн тоже туугандарыбыздын наклейкасы Чыңгыз деген баланыкка, адреси Селигерская 19Б, 2-2 этажда. Бул жерде биз прямой эфирге чыга албай калдык, поэтому сиздерге видеону тартып эле көрсөтүп коелу деп атабыз. Но эртең ГАИден аракет кылабыз. Прямой эфирден ham чыгып, Екатеринбург шаарынан, Питер шаарынан келген өзүбүздүн клиенттерибиз менен тааныштырып көрсөтүп коебуз. Сиздерге полный процедураны көрсөтөлү деп атабыз да, кантип салондан алып чыгабыз машиналарды, кантип оклейкага алып келебиз, оклейкадан эртеси кантип ГАИге алып барабыз, кантип машиналарды берип атабыз да. Вот. И өздөрүдөн как раз сурап аласыздар, вопросторуңуздар болсо прямой эфирден неме кыласыздар, жазасыздар, биз отвечать эткенге аракет кылабыз эртең. Бүгүн азыр биз үчүн где-то 1 сааттан 12 сааттан где-то өтөт, сиздер үчүн 12 секунд эле өтүш керек. Оклейкаларын бүтүрүп ГАИге алып барганда полностью сиздерге көрсөтүп беребиз. Плюс еще важная информация, Екатеринбург боюнча, город миллионниктер боюнча информация. Екатеринбургда Cherry Ariza 8 бизнес-класста иштейт экен туугандар. Это очень жакшы новость деп ойлойбуз, потому что бизнес-класста өзүңүздөр билесиздер, средний чек башка, заработок башкача болот. А ежемесячный платеж Москва үчүн как комфорт плюс эле болуп чыгып атат. Ошого ушул видеону до конца аяга чейин көрүңүздөр туугандар. Подписаться кылып, колокольчиктерди басып койгонго эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Урматтуу туугандар, бүгүнкү видеобузда сиздерге айтканбыз, вот аты до башта кантип машиналарды беребиз, кантип счетко коебуз, кантип договорлорду беребиз, ошол процессти полностью сиздерге көрсөтүп кетелик дедик. Азыркы моментте биз ГАИдебиз. Кече алып чыккан машиналарыбызды уже номерлерин алып, вот Екатеринбургтан келген, Питерден келген, Москвадан келген клиенттерибизге машиналарын берип атабыз. Азыр мына номерлерин илип атат. Мындай чырайлуу номерлер ham түшүп калат, 464 деп, 889, 998 деп бирден цифралар жетпей калды. Ошондой туугандар, азыр биз 1-2 минутта клиенттерибизден так, ким биринчи бүтүп тур, Эмне болду, очередь болуп калды. Биринчиден но договорун алып ал. Держи. Машинаңды. Это в машину. Bir экземпляр bizde, bir экземпляр сенде. Так, мына микрофонду илип коюн. Дагы коротко өзүң менен тааныштырып, кайерден болосуң, бизди кайерден көргөнсүң, информация берип койсуң. Так, вот чекеттер.
Менин атым Ариет. Силерди эмеден YouTube'дан көргөн башында. Бир каналымды деле унутуп койдум. Арет, сен простой скеджи каналдан көрсөң керек эле. Немеден, как его, Питерден сен уже 3-чү машина алып атасың? Ооба, 3-чүсү болуп атат. Все, понял. Өзүң эле клиентсиң, 3-чү машина алып Ошо кеттиң. 3-чү машина. Анан мондай Bir вопрос азыр сага. Питерден экенсиз, туура? Питерден менен процедураны айтып берсең, азыр көп клиенттер башка шаарлардан да машиналар заказ кылат. Сен менен сүйлөштүң. YouTube'дан көрдүң. Чалдың менен сүйлөштүң. Условияларды сүйлөштүкпү? условиялар сүйлөшкөнбүз, чалып айткандан кийин эле сүйлөшүп, YouTube канал бар дедиңер, ошо YouTube каналдан полный видеоңорду көрүп эле, анан өзүм деле ошо силердин сферада сыяктуу иштейм. Анан ошо көптөр менен сүйлөшүп эметкенден, мага ишенбей аткандан, мен деле силердин сфераңарда иштеген үчүн ишенип эле сразу эле там 3 күндөн 2 жуманын ичинде чыгарып берет деди. Анан первоначалканын акчасын котордум, болду, ошо менен чалгандан кийин эле бардым да. Получается, как и договаривались, сен акчаны которупсуң Питерден туруп, туурабы? Карта котордуң, чек жөнөттүң, право паспорттарын жөнөттүң. Ооба. Так. Машина чыгып атканда чалып айттык, чыгып атабыз деп, бүгүнкүдөй келип, 2 күн мурун айттың. Келип алып кеттиң, Ооба. Все время одна и та же процедура, правильно? Ооба, анан мен Азыр да 1-2 вопрос. Канча болду биз менен иштешкениңе? Канча жыл болду? 1 жыл болуп калды го. 1 жыл? Ооба. 1 жылдын ичинде азыр сенде кандай вопростор биздин компаниябызга, может, мага бардыр? 1 жылдын ичинде баштап 1 жылдын ичинде эч кандай вопрос деле болгон жок, бирок мага вопрос беришип атты да, ошону силерден уточнить этип коеюн деп Давай, давай. тең туш балдар вопрос берип атты. Например, азыр могу 4 машина чыгып атпайлыбы бизденчи? Ошо, например, 3өө жашынакай төлөп келатып, бирөөсү төлөй албай калса, 4өө тең жабыркабайбы дегендейчи. Жок, биздин ар бир машинабыз отдельный договор менен чыгат, бири-биринен зависит этпейт. Андай болсо, уже давно эле проблемалар чыга баштайбы деп. Ар ким өзүнүн платежин бүтсө эле болду. Бир оформление кылат, кетти да. Туугандар, биз эч качан бир договорго 100 машина алып чыксак дагы ар бир договорду отдельно алып чыгабыз. Процедура оформлениени көрдүңөр өзүңөр кече немеде, салондо. Эми мындай бир договорго кол коюп чыгып кетсек, эң оңой эле деле болуп калат деди. Өзүңөр көрдүңөр, 5-6 саат отурдук кайтып, полный договорлорду пока бүтмөйүнчө. Вот. Так, дагы кандай вопростор бар? Ошо болгон, ошо бир вопросум бар болчу, кызыгат кылып жүргөн. Понял. Так. Як Екатеринбургка кеткен машина ар жакта тагып атат экен. Сейчас азыр номериңдерин айтып туруңар. Микрофонду алайын, да? Смотри, номер 9898 экен, зеркалка кек дейт. Колко экен? Так, туугандар, 5 минутка. 5 минут? Кел сен 5 минут азыр бир-эки вопростор задавать берейин. Бир тагып койчу, пожалуйста, номер, да? Жардам берип койгуң. Так, номер мынаны илип коелу, мына жерге. Мага эле илип койгула. Мындай кылып, да? Так, сен биздин компаниябызды ким бирөө номерди берди, кайерден көрдүң? Кантип таптың? YouTube'дан көрдүң, YouTube'дан көрдүң. Дальше эмне кылдың? Чалдың мага же ким менен сүйлөштүң? Напрямую сизге чалдым. Мага чалдың, да? Так, машина жөнүндө сүйлөшүп, условияларды сүйлөштүк. Ооба, сизге кайрылдым, сиз мага түшүндүрүп айттыңыз. Мен жолугушам дедим. Макул экөөбүз жолуктук. Анан условияларды түшүндүрүп бердиңиз. Ошо анан Первоначальный взнос канча котордуң? первоначально 150. 150 миң котордуң. Право паспорттарын жөнөттүң? Паспорт, право, сүрөттөр жөнөттүм, чек жөнөттүм, звонокту күтүп отурдум. Ошо сиз мага Акчаны которуп, машина чыкканга чейин канча убакыт өттү? Сиз мага 15 күн убакыт айттыңыз. 15 сутка айттыңыз, но бирок машина 5-нчи күнү чыкты, да? 5-нчи күнү чыкты. 4 Ошондой туугандар, ар бир салон, автосалон өзүнүн правилалары бар, и банктын дагы правилалары боюнча разный немелер болуп калып атат да, сроктор болуп калып атат. Вот. Если сенде вопростор какой-то бар болсо, азыр мына видеодо сразу задавать этип ал, чтобы потом негизи менин пониманияма бардык нерсе түшүнүктүү болду. Негизи мындай сиздин командаңыз мага түшүндүрүп берди көп нерселерди. А так бир неме бар. Билем, бул балким башкалардын дагы суроосу болуп калабы депчи. Мисалы, сиздин паркыңызда иштегенде ар бир шопур өзүнүн доходуна, түшкөн доходуначы, өзүнүн акчасына өзү ээ боло алабы же сиздер постоянно снимать этип саласыздарбы же башка? Жок, бизде көп иштеген водительдерибиз бар эле билет.
паркыбызда, допустим, силерге акча келет го паркта. Бир күндө 10 000 келсин, а? 10 000 акчаны силер напрямую, без никаких посредников, без никаких бандакай приложение эмес, таксометрден прямо картаңарга СБП менен 5% акчаңарды чечип аласыңар. То есть сиздер тийишпейсиздер да, туурабы? Ар бир шопур өзүнүн акчасын өзү ээ да, туурабы? Ооба. Хозяин өзү башкарып, өзү. Бизде даже баланста бар, офисте болсо оңуңарда көрсөңөр болот. Бизде бачсаңар бир аз водительдерибизде баланста 500 000, 600 000 плюста тургандар бар. Акчаларга тийишпейт, капит этишет, ошондой кылышат. Просто ошо мен көп парктарды көргөмүн, мен өзүм тааныштарымда, досторумда ошо балансынан постоянно минус кылып кое беришип, ушундай. Жок, смотри, проблемалар бизде договор пайда менен азыркы машиналар жаңы закон менен уже ар 15 күндө төлөй турган болуп калган. Силердин 115 000 суммаңар экиге бөлүнүп, ар 15 күндө которосуңар да. Биринчи айды бир айдан кийин которосуңар, экинчи, үчүнчү айда баштап ар 15 күндөн кийин которо баштайсыңар. Еще мурун бизде бар эле 115 000 күнүгө бөлүнүп, клиенттерибиз бизге бөлүп күнүгө баягы 2 000, 3 000 чече турган кылып койгула дейт эле. Өздөрү сунашат. Өздөрү сунашат эле. Ошондой дагы бар. Болду, братан, так түшүндүм баардык нерсени. Всё анда. Так, рахмат силерге чоң. Сизге да рахмат. Бир договор силерде, бир договор бизде болот. Соответственно, дальше азыр по плану, а? Тургандар, ушундай. Азыр аябай суук болуп атат. Бияктан дагы телефондон көрүп атасыздар, чалып атат, 100% клиенттер чалып атат да. Суранчы сиздерден еще раз WhatsAppка голосовой кылып вопросторуңузду жөнөтсөңүздөр, тезирээк ачып жатканга аракет кылабыз.